Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе келгиле 7 класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлы. Биз бүгүнкү сабакта жаңы тема үйрөнөрдүн алдында алгач бир аз таяныч түшүнүк катары мурда өтүлгөн материалдарды кайталап алалык. Андемесе кайталоого көңүл бургула. Мынакей мен силерге суроо берип жатам. Кана, тапшырманын шартын карап көргүлөчү. Силерге көп мүчө берилди. 5y минус 10b деген. Силер ушул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратып көргүлөчү. Мынакей мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Бул тема менен силер өткөн сабакта таанышкансыңар. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир ыкмасы катары жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу. Демек бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө кантип ажыратса болот? Таптыңарбы туура жообун? Эгер силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазган болсоңор, анда мен туура чыгарылышын көрсөтө берейин. Кана карагылачы балдар, алгач бул көп мүчө. Эки бир мүчөнүн суммасынан тургандыгын көрүп турасыңар. Эми карагыла. Биринчи коэффициенттерин же сан түрүндөгү көбөйтүүчүлөрүнө көңүл буралык. Биринчи бир мүчөнүкү 5, экинчи бир мүчөнүкү минус 10 экендигин көрүп турасыңар. Анда 5 менен 10дон жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына 5ти чыгарсаңар болот. Андан кийин баамдагылачы балдар, тамга түрүндөгү бөлүктөрүнө көңүл буралычы. Кайсыл тамга экөөндө тең бар экен? B деген тамга экөөндө тең бар экен. Демек B'ны дагы кашаанын сыртына чыгарсак болот. Анда кашаанын ичинде эмне калды балдар? 5b деген жалпы көбөйтүүчү экен. Анда кашаанын ичинде y минус 2 калды. Кана көбөйтүп текшерип көрөлүчү. 5b менен y-ти көбөйтсөк 5b y туура бекен. Андан кийин 5b менен минус 2-ни көбөйтөлүк. 5b менен минус 2-ни көбөйтсөк минус 10b чыгат. Мынакей балдар, мен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. 5b деген жана y минус 2 деген көбөйтүүчүлөргө ажырады. Туура жообу силер көрүп тургандай экинчи жооп. Эгерде кимиңер экинчи жоопту тандаган болсоңор, анда азаматсыңар. Мен экранда көрүнүп турган көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун пайдаландым. Эми балдар, дагы бир тапшырма берип көрөйүнчү. Ушул эле темага байланыштуу кайталоо иретинде берип жатам. Мынакей балдар, 24 деген сан түрүндөгү көбөйтүүчүсү биринчиники, экинчиники 32 экен. Демек 24 менен 32-нин Ч, Ж, Б-сын, же болбосо эң чоң жалпы бөлүүчүсүн тапсам 8 болот. Анда демек 24 менен 8 көбөйтүү 3 деп жаза алам, а 32-ни мен 8 көбөйтүү 4 деп жазсам болот. Байкап жатасыңарбы? Демек силерге көрүнүп тургандай, жалпы көбөйтүүчү катары кашаанын сыртына 8ти чыгарсам болот. Тамга түрүндөгү бөлүктөрүнө көңүл буралычы. Бирөөндө n турат, бирөөндө m квадрат турат. Демек m'ди чыгаралы. Өзгөрмөнү чыгарганда даража көрсөткүчү кичинесин чыгарасыңар. 8m кашаанын сыртына чыкса, кашаанын ичинде эмне калды балдар? Кана ойлонуп көргүлөчү. 24m n эле. 8m кашаанын сыртына чыкты. Анда кайсы көбөйтүүчүнү же кайсыл бир мүчөнү көбөйткөндө 24m n чыгат? Ооба, силер байкагандай 3n'ди. Анткени 3n менен 8m'ди көбөйтсөңөр 24m n чыгат. Эми кийинкисин табыш үчүн 8m кашаанын сыртына чыкты. Кашаанын ичинде 3m квадраттан кийин кантип жазсак болот? 8 кетсе 4 калат. M'дин бирөө кетсе, демек m'дин бирөө калат. Түшүнүп жатасыңарбы? Мынакей, мен берилген көп мүчөнү дагы же эки мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Ушул көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун азыр мен пайдаланган жолу көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу болчу. Кайталайм балдар. Силер буга чейин көп мүчө деген түшүнүктү билесиңер, көп мүчөлөрдү кошконду билесиңер. Ошондой эле азыр көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген түшүнүк катары берилген бир учурун түшүндүрүп жатам. Башкача айтканда, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир ыкмасы катары жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун пайдаланганды көрсөттүм. Бул тема менен биз өткөн сабакта таанышканбыз. Бүгүн мен силерге кайталоо иретинде азыр эки көнүгүү аткарттым. Андемесе келгиле, ушул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген эмне? Биринчи эрежесин айтайын, андан кийин ошонун
жолдорун көрсөтөйүн. Көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп атайбыз балдар. Анда көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун биз 7 класста силер көрүп тургандай 3 түрүн билебиз. Же болбосо ушул 3 түрүн үйрөнөбүз. Биринчиси, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун колдонобуз. Бул тема менен силер тааныштыңар. Андан кийин топтоо жолу бар. Андан кийин кыскача көбөйтүүнүн формулаларын колдонуу. Мына ушул 3 форматта көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыратууну үйрөнөбүз. Биз бүгүнкү сабакта демек экинчи учурун үйрөнөт экенбиз. Башкача айтканда, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун топтоо жолун үйрөнөбүз. Анда келгиле жаңы теманы дептерибизге жазып алалык. Биздин бүгүнкү сабактын темасы топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Теманы дагы бир жолу айтып коеюн, дептериңерге жазып алгыла. Топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Жаздыңарбы балдар? Эми ушул теманы үйрөтөрдүн астында мен силерге алгач жашоодон бир аз мисал көрсөтүп өтөйүн. Топтоо деген эмне? Кантип топтосо болот? Эмнесине карата топтойбуз? Эмнелерди топтойбуз? Демек, бул түшүнүктөрдү үйрөтөрдөн мурда мен силерге жашоодон кездешкен бир мисалды көрсөтөйүн. Андан кийин аны биз математикалык тилде дагы кантип пайдалансак боло тургандыгын үйрөтөйүн. Келгиле, анда мен силерге бир нече китептерди көрсөтөйүн. Мына, карагылачы. Силер китептерди көрүп турасыңар. Бул китептер 4 текчеге жыйылсын. Жакшылап баамдап турабыз. Мынакей, мен 4 текчеге китептерди жыйып койдум. Ушул китептерди карап туруп, мен кандайдыр бир белги боюнча топтойн деп ойлодум эле. Анда карап көрсөм, физика деген китеп 3 текчеде бар экен, 4-өндө тең болбойтур. Демек, байкап көргүлөчү, кайсыл окуу китеби 4 текчеде тең бар экен? Андай жок экен балдар. Болгону гана физика деген 3 текчеде бар экен, математика деген 2 текчеде бар экен, жана башка. Көрдүңөрбү? 4 текчеде тең катышкан китеп жок экен. Анда мен биринчи менен экинчи текчени бир карап көрөйүн. Кайсы китеп жалпы? Экөөндө тең бар, кайсы предметтин окуу китеби экен? Мынакей балдар, физика. Биринчи текчеде да бар экен, экинчи текчеде да бар экен. Демек, физиканы мен алып койсом болот. Же жалпы окуу китебинин бирөө катары карасам болот экен. Кийинкисин карап көрүлөчү. 3-чү жана 4-чү текчеде экөөндө тең математика бар экен. Башкача айтканда, математика предметине байланышкан окуу китептерин көрүп турам. Демек, биринчи экөөнү бир топтосом, физикага байланышкан окуу китебин жалпы деп карасам болот экен. 3-чү менен 4-чүдө жалпы деп математиканы карасам болот экен. Экинчи менен 3-чүнү карасам, анда кайсыны карайм балдар? Карап көрүлөчү. Жалпы окуу китеби барбы экен? Ооба, география бар экен. Көрүп жатасыңарбы? Демек, мен ар кандай топтосом мүмкүн экен. 1 менен 4-тү бир топтоп көрөйүнчү. Бул экөөнү бир топтосом кайсы китеп жалпы экен бул жерде? Мынакей балдар, математика жалпы экен. Көрдүңөрбү? Эми бул жерде мен эмнени айткым келип турат силерге? Урматтуу окуучулар, эгерде мына ушул азыркы мен силерге көрсөткөндөй 4 текчеде жыйылган китептерди карап туруп, кайсыл предметти окутууга керек болгон китептер бар экенин көрүп туруп, биринчи экөөнү өзүнчө топтоп, 3-чү, 4-чүнү өзүнчө топтосом болот экен. Же 2 менен 3-чүнү бир топтоп, 1 менен 4-тү да бир топтосом болот экен. Ал мен окутууга керек болгон окуу китептерин топтогонума жараша болот экен. Жашоодогу кездешкен ушул мисалдын негизинде биздеги бүгүнкү сабакта өтүлө турган, мына карагылачы, көп мүчөнү. Көп мүчөнү да кантип топтосок болот? Же муну көбөйтүүчүлөргө ажыратууну кандай кылып пайдаланууга мүмкүнчүлүгүбүз бар? Карагылачы. Биринчи бир мүчө, экинчи бир мүчө, 3-чү бир мүчө, 4-чү бир мүчө экен балдар. Эми ушуларды мен бир мүчөлөрдү номер койбостон мен фигураларды коюп койдум. Азыр мен топтоп көрөйүн, жана жогорудагы китептерди, окуу китептерин топтогондой кылып, мен алгач биринчи, экинчи же 4 бурчтук, 3 бурчтук формасындагы бир мүчөлөрдү бир топтоюн, 5 бурчтук менен жылдызчаны бир топтоп көрөйүн. Келгиле топтоп көрөлүк мынакей. Анда ушундай кылып мен кашаага алып жазайын. Эми байкагылачы балдар, жалпы көбөйтүүчү барбы? Кашаанын сыртына кайсыл көп мүчөнүн бир мүчөсүн чыгарсам болот? Жок бекен? Байкадыңарбы? Биринчи кашаадан да кашаанын сыртына чыгарайын десем жалпы көбөйтүүчү жок. Экинчисинде да жалпы көбөйтүүчү жок экен. Демек, минтип топтогонго мага болбойт. Анткени мен көбөйтүүчүлөргө ажырата албай калдым.
Анда келгиле балдар, башкача кантип топтосом болот. Жана окуу китептерин топтогондой кылып эле мен азыр силер баамдап турсуңар, мынакей мен топтойн. Биринчи менен же 4 бурчтук менен жылдызчаны бир топтоп көрөйүн. 3 бурчтук менен 5 бурчтукту бир топтоп көрөйүн. Антип жазсам дагы болот болчу. Келгиле мен ошентип топтоюн. Карап көргүлөчү. 4 бурчтук менен жылдызчаны бир топтодум. 3 бурчтук менен 5 бурчтукту бир топтодум. Эми биринчи кашаанын ичинен карап көргүлөчү. Жалпы көбөйтүүчү барбы? Ооба балдар. Y деген бар экен. Y кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде x минус 2 калат. А экинчи кашаанын ичинен минус 6 жана 3төн мен минус 3тү же плюс 3тү чыгарайынбы? Албетте, плюс 3тү чыгарсам болот. Анткени минус 3тү чыгарсаңар да болот. Бирок мен кашаанын сыртына чыгарыш үчүн биринчи берилген көбөйтүндүгө көңүл бурушум керек болот. Демек 3тү чыгарайын. 3тү чыгарсам x минус 2 болду. Көбөйтүп көргүлөчү. 3 менен x'ти көбөйтсөңөр 3x, 3 менен минус 2-ни көбөйтсөңөр минус 6 чыкты. Эми бир нерсени байкайбыз балдар. Дагы кашаанын сыртына чыгарууга туура келет. Же жалпы көбөйтүүчүнү байкап жатасыңарбы? Ооба. Мына силер көрүп тургандай x минус 2 экөөнү тең турат. Келгиле мен x минус 2-ни кашаанын сыртына чыгарсам y плюс 3 калат. Ал кайдан келип чыкты? Мынакей. Биринчи бир мүчөдө y калган, экинчиде 3 калыптыр. Демек мынакей y плюс 3 деген экинчи көбөйтүүчүнү түздү. Анда мынакей x минус 2 көбөйтүлгөн y плюс 3 деп көбөйтүүчүлөргө ажырады. Эми үчүнчү учурда мен азыр биринчи менен төртүнчүнү, экинчи менен үчүнчүнү бир топтободум беле. Азыр келгиле мен биринчи менен үчүнчүнү, экинчи менен төртүнчүнү бир топтоп көрөйүн. Анда кандай жазылат? Жакшылап көңүл бурабыз. Ушул эле мен 4 мүчөнү алып атам, же көп мүчөнү мынакей. X, y менен 3x'ти бир топтодум, минус 6 менен минус 2y бир топтодум. Минтип жазсам да болот да. Анда биринчисинен x'ти кашаанын сыртына чыгарайын. Кашаанын ичинде y плюс 3 калды. Түшүнүп жатасыңарбы? Андан кийин мен жогорку чыгарылышында мен плюс 3тү чыгарбадым беле. Азыр мен силерге минус 2-ни чыгарайын. Эгерде минус 2-ни кашаанын сыртына чыгарсам, минус 2-ни y-ге көбөйтсөм минус 2y чыгат. Минус 2 менен 3тү көбөйтсөм минус 6 чыгат. Анда бул жерден y плюс 3 экөөнүнө тең тургандыктан кашаанын сыртына чыгарсам, x минус 2 калат. Мынакей. Эми экинчи жана үчүнчү чыгарылышты баамдагыла. Көрдүңөрбү? Экөө тең теңдеш барабар туюнтмалар пайда болду. Башкача айтканда силерге берилген бир эле көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда эки маны колдонсок, же болбосо эки учурду карасак, экөөнү тең бирдей эле жыйынтык алдым. Урматтуу окуучулар, демек бул жерде мындай жыйынтык чыгарсаңар болот. Эгерде көп мүчө берилсе, аны силер көбөйтүүчүгө ажыраткыңар келсе, сөзсүз эле каалаган жерден алып эле топтой бергенге болбойт экен. Демек анда топтош үчүн дагы бир эрежелерге таянышыңар керек, же бир жалпылыкты табышыңар керек экен. Азыркы биздин мисалда байкадыңарбы? Биринчи учурдагыдай кылып биринчи менен экинчини, үчүнчү менен төртүнчүнү топтосом, көбөйтүүчүгө ажырабай калды. Демек ар дайым эле каалагандай топтоп койсоңор эле көбөйтүүчүгө ажырай бербейт. Азыр экинчи жана үчүнчүнү байкадыңар да. Бул эки учурда тең берилген көп мүчөбүз көбөйтүүчүгө ажырады. Анда эмесе келгиле балдар. Ушул жерде мынакей ажырабай калганына көңүл бурулачы, мынакей мен көрсөтүп жатам. Биринчи учурда көп мүчө көбөйтүүчүлөргө ажыраган жок. Демек мындай кылып топтоого болбойт экен. Анда эмесе келгиле этаптар мен силерге санап өтөйүнчү. Топтоо жолу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун этаптары. Биринчиси, көп мүчөнүн жалпы көбөйтүүчүсү бар мүчөлөрүн топтойбуз. 2ден топтосоңор болот, 3төн жана башка кылып топтогонго мүмкүнчүлүгүңөр бар. Сөзсүз эле экөөнү эмес, 4төнү да, 3өнү да бир топтогон учурлар кездешет. Жалпы көбөйтүүчүнү анан кашаанын сыртына чыгарабыз. Алынган көбөйтүндүлөр көп мүчө түрүндө жалпы көбөйтүүчүлөргө ээ болушат. Анан аны кайрадан кашаанын сыртына чыгарабыз. Көрдүңөрбү? Демек кашаанын сыртына чыгаруу эки жолу ишке ашып атат бул жерде. Эми карагылачы, силерге суроо берейин, кана балдар. Силер көп мүчөнү көрүп турасыңар. Башкача айтканда туюнтма. Ушул жерде туюнтманы көбөйтүндү түрүндө көрсөткүлөчү бүгүнкү биз өтүп жаткан топтоо жолун пайдаланып, кана убакыт кетти, ойлонуп туруп берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла.
канчанча жоопту туура деп тапкан болсоңор, ошол жооптун номерин дептериңерге жазып койгула. Таптыкпы? Анда эмесе мен туура чыгарылышын көрсөтө берейин. Карагылачы балдар, туюнтма берилген экен. Мен с минустуну кашаага жазып койсом, эч нерсени өзгөртпөсөм болот. Эми силер байкагандай, с минусду экөөнү тең турат, эки кошулуучу да тең. Демек, кашаанын сыртына чыгарып топ-топ койсом, мынакей кашаанын ичинде эмне калат балдар? П калат. С минус днын ордунда эмне калат? Ойлонуп көргүлөчү. С минус д кетти. Топ-топ кашаанын сыртына чыгардым. Анда мунун ордунда эмне калат? Ооба, мындай учурда 1 калат. Кана ушуну жазып дептериңерге белгилеп алгыла. П көбөйтүлгөн с минус д плюс с минус д болсо, с минус дны топ-топ кашаанын сыртына кетирсем, кашаанын ичинде п плюс 1 калгандыгын көрүп турасыңар. Анда туура жооп 4-чү жооп экен. Эгерде кимиңер 4-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. С минус д п плюс 1 болмок. Демек түшүндүңөр, п плюс 1. Эми балдар, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла деген тапшырма берилди. Карагылачы. Бул жерден 4 мүчө экен, же көп мүчө деп аталат. Биринчи эки мүчөдөн аны көрүп турасыңар, кашаанын сыртына чыгарыш үчүн экөөнү бир топтоюн. Кийинки экөөнү бир топтоюнчу, ушул жерден бир нерсеге көңүлүңөрдү бургум келет. Эгерде мен кашаа жазган болсом, анда ортосундагы минус мына мен кызыл түстө көрсөтүп атам. Ушундай жазылабы? Же белги өзгөрүшү керек беле? Ойлонуп көргүлөчү. Ооба балдар, эгерде мен минусту кашаанын сыртына чыгарсам, анда кашаанын ичиндеги белги плюс болуш керек. Кашааны ачканда кайрадан минусту берет да. Көрдүңөрбү? Эми силер көрүп тургандай, аны кашаанын сыртына чыгардым. Кашаанын сыртына чыгарсам x плюс y калды. Кийинкисинде да x плюс y турат. Демек x плюс y кашаанын сыртына чыгарсам, a минус 1 болду. Мына мага берилген көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Байкадыңарбы? Бул башка учур болчу. Минусту кашаанын сыртына чыгарганда кашаанын ичиндеги белгиге көңүл бурушуңар керек эле. Эми келгиле, көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун дагы бир мисалын карап көрөлүк. Мынакей. Биринчи экөөнү бир топтоюн, үчүнчү, төртүнчүнү бир топтоюн. Анда биринчи топтолгон кашаанын ичинде турган туюнтманы карап көрүлөчү. Кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү катары канчаны чыгарабыз? Ооба балдар, 35 менен 7-ни көргөндө 7-ни чыгарсак болот. А квадраттар турат, демек а квадратты чыгарсак болот. Анда экинчиден кайсыны кашаанын сыртына чыгарабыз? Сан түрүндөгү көбөйтүүчүлөрүнөн кашаанын сыртына чыгарбайт экенбиз. Б анан б куб турат. Демек даражасы кичинесин чыгарабыз, бны чыгарабыз. Анда 7а квадрат кашаанын сыртына кетсе, кашаанын ичинде эмне калды? 7 кетсе 35тен 5 калат, плюс b квадрат калат. Эми көбөйтүп текшергилечи. 7a квадрат менен 5-ти көбөйсөңөр 35a квадрат. 7a квадрат менен b квадратты көбөйсөңөр 7a квадрат b квадрат. Экинчисинен b кашаанын сыртына кетти. Кашаанын ичинде эмне калды? Албетте 5 калды, плюс b квадрат калды. Анткени 5 менен b-ны көбөйсөңөр 5b, b менен b квадратты көбөйсөңөр b куб болот. Анда 5 плюс b квадратты кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде 7a квадрат плюс b калды. Мынакей балдар, мен берилген көп мүчөнү дагы көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Топтоо жолу менен. Мынакей. Биринчисинде жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгардым. Андан кийин экөөндө тең 5 плюс b квадраттарды биринчисинде бир мүчө жалпы көбөйтүүчүсү. Топтоо жолуна келгенде көп мүчө жалпы көбөйтүүчүсү. Ошондо мынакей эсептөөдө дагы ушул эрежелерди пайдаланышка туура келет. Бул жерде силер мынакей көрүп турасыңар. 4 бөлүккө бөлүп карай турган болсоңор, эгерде топтосок, биринчи экөөнү бир топтоп, үчүнчү, төртүнчүнү бир топтосок, жалпы көбөйтүүчү жок. Кашаанын сыртына чыкпайт экен. Карагылачы. Анда башкача топтойлучу 1 менен 3-тү бир топтоюн, 2 менен 4-тү бир топтоюн. Анда мындай кыла турган болсок, силер көрүп тургандай, мынакей 2 менен 4-тү бир топтоп койдум. Анда кашаанын сыртына чыгара турган болсок, биринчиден 6,2-ни көрүп атасыңарбы? Кашаанын сыртына чыгарам, кашаанын ичинде эмне калганын көрдүңөр. Экинчиден 1,2-ни кашаанын сыртына чыгарайын, мынакей кашаанын ичинде эмне калганын көрдүңөр. Анда ушул жерден да топтоо жолун пайдалана турган болсом, мынакей 2 көбөйтүүчүгө ажырады. Биринчи кашаанын ичи 12, экинчиники 5, үчүнчүсү 60. Мынакей балдар, эсептегенде туура жообу 60 болчу.
Экинчи жооп туура жооп болчу. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун дагы бир ыкмасын көрсөттүм. Башкача айтканда топтоо жолу менен. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарган учурда силер бир мүчөнү кашаанын сыртына чыгарып жаткансыңар. А бүгүнкү сабакта бир мүчөдөн кийин экинчи этап катары көп мүчөнү кашаанын сыртына чыгарып топтодук. Демек ушул топтоо жолун пайдаланып көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу силердин мындан аркы билимиңерди калыптандырганда да көп колдонулат. Эсептөөдө, туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө, теңдемелерди чыгарууда колдоносуңар. Демек алган билимиңерди андан ары да бекемдегениңерге ийгилик каалоо менен мен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу. Саламатта калгыла.